Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда, КМШда орус тилинин позициясы азайып баратат. Демек, бул Кыргызстанга тиешелүү. Кыргызстандык эксперттер дагы эгемендүүлүк алгандан кийин орус тилдүү элдин агымы сыртка көбөйгөнүн айтып келишкен. Бирок ушул тапта Кыргызстанда карама каршы тил маселесине, өнүктүрүү маселесине келгенде бир көрүнүш бар. Орус тилин такыр билбегендердин саны өсүп келаткандай, ошол эле маалда кыргыз тили өнүкпөй жатат, аны өнүктүрүшүбүз керек деген дагы чакырыктар айтылат. Буга бюджеттен миллиондогон акчалар бөлүнөт, атайын иш-чаралар өтүлөт. Биз бүгүн ушул кыргыз тили менен орус тилинин алакасын Кыргызстанда талкууламакчыбыз. Талкууга Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдохматов менен мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт, жарандык активист Азамат Аттыкуровду чакырганбыз. Жеңиш мырза, кыргыз тилин өнүктүрүү дегенде маселе эмне үчүн кыргыз тилин орус тилинен коргоп калуу өңүтүндө коюлат? Себеби ошондой тенденция бар да Кыргызстанда. Себеби ушу 20 акыркы чейрек кылымдан бери кыргыз тилин өнүктүрүү деп бул орус тилинен сактануу жаандан коргонуу эмес. Бул деги эле кыргыз тилинин көп колдонбой, өзгөчө расмий тил катары колдонулбай келгенден улам коркунуч жаралды да, ошо тил жоголуп кетүү коркунучу деп. Ошондон улам бюджеттен акча бөлүнүп атпайбы. Мисалы, мен билишимче жылына бир 200 миллион сомдон кем эмес бөлүнөт тил комиссиясына. Бирок ал акчаларга бир буклеттер, ушундай бир иш кагаздары чыгарылат да, андан ары жылбай атат да иш. Практика жүзүнө өтпөй атабыз да. Чейрек кылымдан бери биз тилекке каршы ушу теориялык жүздө сөз менен гана айтып келатабыз. Бирок эмнегедир тилибиз, кыргыз тили өзүбүздүн мамлекеттик тил өнүкпөстөн расмий тил көп колдонулат да. Анан сиздин сурооңузга мен айтат элем, бул жерде бул расмий тил менен мамлекеттик тилдин кагылышуусу эмес, болгону биздин өзүбүздүн өлкөбүздөгү мамлекеттик тилге болгон идеология жана көз караш, мамлекет бийлик тараптан болгон көз караштын алсыздыгы жана чабалдыгы болуп атат да. Алсыз десеңиз, демек кыргыз тили коргоого муктаж болуп турабы? Албетте муктаж. Эми карап көрсөңүз, мамлекеттик деңгээлде эгерде ала турган болсок, баардык иш кагаздары расмий тилде. Ошол эле биздин коңшу мамлекеттерде өзүлөрүнүн мамлекеттик тилине өтүп алышты да. Ал эми ушул эле расмий тилди ала турган болсок, бул дүйнөлүк тил дейин десең, билим берүү, дүйнөлүк билим берүү системасында орус тили көп колдонулбайт. Анын ордуна мына чет тилдер, бул англис тили, француз, испан тили жана башка тилдер. Демек биздин бүтүрүүчүлөр ушу билим берүү системасында ушул жерден бир алсыз болуп калып атпайбы? Мамлекеттен кийлигишүүсү керек да. Бирок мамлекет эмнегедир бул боюнча иш аракеттерин көрбөй атат. Болгону бир баягы формалдуу түрдө эле бир иш кагаздар менен токтолуп атабыз да, чектелип. Акыркы сурамжылоолор боюнча Кыргызстанда калкты каттаганда, ошол маалыматтарга ылайык, калктын 48% орус тилди билем, орус тилин колдоном деп жооп берген экен. Бул Кыргызстан үчүн азбы же көппү? Анан кыргызстандыктар үчүн орус тилинин мааниси канчалык? Мааниси чоң. Себеп дегенде биздин ошол орус тил, расмий тилибиз биздин коңшулар менен сүйлөшө турган тилибиз да. Анан кийин биз бөлбөшүбүз керек. Орус тилин кыргыз тилинен коргоп же кыргыз тилин орус тилинен коргоп дегендечи. Көптөгөн тил билиш керек. Негизи мынакей, англис тили биринчи номерде турат. Анан кийин орус тили, биз коңшу мамлекеттер менен сүйлөшө турган тил. Анан кийин кошуналарыбыздын тили, Кытай, Өзбек, Казак, ошол тилдердин баардыгын тең билишибиз керек. Канчалык көп тил билсең, ошончолук сен көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуң да. Анан кийин кыргыз тилин гана билип, башка тилдерди билбейм, сүйлөбөйм десең, анда биз артта калабыз мындан эле. Анан кийин мен айтып кетелем, мынакей, көп акча бөлүнүп жатат ошол кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча. Мен өзүмдүн балдарымды кыргыз тилди ошол мультфильм аркылуу үйрөтөм. Актан акылай. Мага сурайт: Азамат, кайсы курстар жакшы ошол кыргыз тили боюнча деп. Башка улуттун өкүлдөрү. Мен айтам, мультфильмден баштагыла. Жөнөкөй, жана үйрөнүп кетесиң. Анан кийин сүйлөшкүлө. Айылга барып жашагыла. Ошондо үйрөнүп кете аласың деп. Сиз аймактарга да көп чыгасыз го. Орус тилин билген жаштар барбы? Орус тилинин мындай позициясы кандай Кыргызстанда? Орус тилин билем дегендер бар. Сиз айткан 48% болот. Бирок эгерде сүйлөшө кетсең, жакшы түшүндүрө алышпайт өзүнүн оюн. Анан кийин баягы жөнөкөй жупуну да, септине китеп окубайт да. Китеп окубаса, анда сөз байлыгы да көбөйбөйт. Анан кийин кино аркылуу көрүшү мүмкүн, бирок баары деле жазылышы кантип жазылат билбейт. Ошол себептен азыр региондордо орус тил курстары дагы абдан талапка ээ болуп жатат. Себеп дегенде орус тилин окуп, мен Россияга барып, экзамен тапшырып, ошол жерде болуп иштейм депчи. Демек, орус тилине болгон талап өсүп атат экен да.
өсүп атат десе болот. Бирок тилекке каршы туура эмес себептер менен ошол мигрант болуп ушул жакка иштеп баягындай квалификациясы төмөн болгон жумушка кирет да. Ошол короо тазалоочу же болбосо ашпозчу жана башкалар болупчу. Андан ары өсүп мен жогорку билимди колдонуп, көбүнүн жогорку билими бар сыртка чыккандардын. Ошол өзүмдүн кесибим боюнча иштейм дегендер аз болуп атат да. Ооба, орус тилин мисалга Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган бүгүнкү күндө деле орус тилин кайсы бир тилдин таасиринен коргоо күнү эмес, аны өзүнүн жолунда өнүктүрүү, байытуу, Пушкиндин тилин сактап калуу максатында колдонулган экен да. Балким кыргыз тилин деле ушундай өнүктүрөбүз. Адабий тилди сактоо, кыргызча билгендерди деле биз аябай мыкты билет деп айта албайбыз да, адабий тилди билет деп. Албетте, негизи тил бөлүнөт да. Баягы академиялык тил деп коет, анан жупуну тил деп коет, бытовой деп коет да, баягы жашоодо колдонулган тил деп коет. Анан жалпы азыр кыргыз тилин абдан жакшы мыкты билген адамдар бизде, инсандар, таасирлүү адамдар абдан көп. Өзгөчө мына 2010-жылдан баштап жанагы каргашалы окуялар болбодубу? Ошондон тарта тенденция бар бул кыргыз тилине көп умтулуу, көп өзгөчө жаштардын арасында көбүрөөк кыргыз тилинде сүйлөө дегендер жакшы нерсе бар. Анан мени бир кубандырганы ушу бир мамлекеттик бийлик тарабынан жана жылдар белгиленбеди, маданият, тарых жылы деп, мына ошолор дагы кичине түрткү берүүдө да. Азыр карасаңыздар көбү кыргыз тилинде сүйлөп атат. Бирок мен кошулам, толук кошулам, бул расмий тилге көбүрөөк жаштардын умтулуусу же болбосо жалпы эле биздин жарандардын өтүүсү бул кичине бир жагымсыз жагдай негизинде болуп атат. Бул миграция. Негизи эле тил маселесинде өтө кылдат болушубуз керек. Бул жанагы дин маселесинде эле да. Себеби мына билебиз, теги Украинадагы түндүк чыгышта окуя так ушу тил маселесинен келип чыккан. Негизги баягы чырын чатактын башы дегендей. Анан тил маселеси, тил менен диний чатактар бул чечилбей турган көп мындай бир өтө чоң чуулгандуу иштер болот да. Ошондуктан мына өтө кылдатып карашыбыз керек. Ушул тилди өнүктүрүүгө, айрыкча мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө эми орус тилин деле расмий тил деп макам беришти. Бул деле балким кандайдыр бир деңгээлде аны коргоо аракетиби? Демек орус тил дагы коргоого муктажбы Кыргызстанда? Аны атайын өнүктүрүү керекпи? Эми Россиянын өзүнүн ушул орус тилин өнүктүрүү боюнча өздөрүнүн стратегиясы бар. Мисалы үчүн русский мир, русский фонд деген. Жакшы иштеп атат. Анан кийин азыр өзүңөр билгендей Чехов орус мектеби ачылды. Анан сырткары бизде Славян университети бар. Бул жагдайда жакшы эле болуп жатат да. Бирок негизинен чоң шаарларда. Анан кийин коргоо катары эмес, эми өнүктүрүү катары десек болот да. Өнүктүрүү катары. Өнүктүрүүгө муктаж демек, Муктаж. Бул баягы өзүнүн ар бир мамлекет өзүнүн коңшуларына таасир эткиси келет. Себептегенде биздин 90% эфир, теледе эфир орус тилинде болот. Интернет биз Россия аркылуу чыгабыз. Ошол себептен биз алардын болгон таасирине абдан көз карандыбыз. Ошол себептен көз каранды болуу үчүн биз англис тилине көбүрөөк маани беришибиз. Биз баягындай альтернативдик булактардан информация алышыбыз керек. Эмне үчүн Сирияда мындай окуя болот, эмне үчүн Украинада ушундай окуя болот деп биз чет өлкөлүк бардык массалык маалымат каражаттарын окушубуз керек. Тегиз караш керек. Дүйнөлүк эл аралык тилдерди билүү албетте бул чоң артыкчылык, бирок так ушул орус тили кыргыздар үчүн эмне үчүн маанилүү? Союз ыдырагандан кийин 91-жылы эгемендүүлүк ушул тарыхый мөөнөттөрдү ала турган болсок, ушул учурларда расмий тил колдонулуп келген да. Кыргыз тили эмес, расмий тил. Баардык иш кагаздардын баары расмий тилде келген экен. Демек ушунун баарын дароо өзүбүздүн мамлекеттик тилге өткөрүү бул биринчиден кооптуу болгон. Жана башында айткандай, коңшу мамлекеттерде да расмий тил колдонулат да. Биздин мамлекеттин ичинде көпчүлүгү да орустар жашаган. Азыр кичине айрымдар чыгып кетпеди. Мына ошолор менен алака түзүү биз каалабайбызбы, географиялык жактан алар менен жакын байланышканбыз жана жайгашканбыз. Анан коңшу мамлекеттер. Мына ошонун негизинде орус тили сакталып калды. Жана расмий деп макам берилди. Биз англис тилин киргизип кое турган болсок, мындай маселе чечилет. Себеби англис тилинде билим берүү системасына кирип калса, биздин балдар ошо тилди үйрөнүп чыкса, эртеңки күнү бул орус тилин дагы, англис тилин дагы, кыргыз тилин дагы билип чыккан кандай керемет нерсе. Ооба, биздин берүүнүн мазмунунда ушундай болчу. Аягында экөөңүздөргө тең бирдей суроо берсем, тилдин негизи өзүнүн табигый өнүгүү жолу деген дагы болот эмеспи? Сиз айтып атпайсызбы, акыркы учурларда орусча сүйлөгөндөр көбөйүп келатат депчи. Бирок ошол эле убакта кыргыз тилин колдош керек, коргош керек деген чакырыктар деле көп. Орус тили болобу, кыргыз тили болобу, өзүнүн
тилдин өнүгүү жолуна, табигый жолуна коюп койсок кайда барат деп ойлойсуздар Кыргызстанда? Негизи мындай нерселерди башкарыш керек. Өзүнчө бир тил өнүктүрүү стратегиясы болуш керек. Жана ошолордун эң башкы мындайча айтканда максаты бул кыргыз тилин биз модалуу кылышыбыз керек. Ошол кыргыз тилинде сүйлөгөн мындай адамдарга жагыш керек, ал керектүү болуш керек. Мисалы үчүн айтып атпайбызбы, мамлекет өзү баягы өзүнүн иш чараларын орусча алып барат. Келишимде, токтомдор баардыгы тең орус тилинде чыгат. Анан кийин сүйлөгөндө дагы чет өлкөгө чыгып сүйлөгөндө дагы орусча сүйлөшөт. Бул туура эмес нерсе. Сөзсүз түрдө эгерде лидерлер, депутаттар, президент жана башкалар кыргызча сүйлөп баштаса, анан ошолорду карап жаш муун дагы ошондой умтулат, аракет кылат. Чоңдор кыргызча сүйлөйт дейсиз, бирок жана сиз айткандай эле бул кыргызча сүйлөбөйт деп атасыз. Турмушка аралашып, сиңип калган, көнүп калганбыз деп атпайсызбы? Буну деле сөзсүз бир мыйзам менен, эреже менен көзөмөлдөшүбүз керекпи? Бул кимге кандай ыңгайлуу болсо акырын барып мындай ийкемдүү бурулуп кеткенге болбойбу? Мамлекеттик кызматчыларга сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек, сүйлөш керек кыргыз тилинде. Бул анткени биздин официалдуу баягы иш алып баруу болуп жатпайбы? Анан кийин мындай чыкканда эле сүйлөшөт дагы, анан кийин кагаз түрүнө келгенде баардыгы тең орусча жазышат. Айтасыңбы? Демек баардык ошол иш жүргүзүүлөрдүн баардыгы тең кыргыз тилинде болуш керек. Ошол мамлекеттик органдардан башташ керек. Баардыгы тең сүйлөп, баардыгы тең жазыш керек. Бул жерде ошо тилдин табигый өнүгүшү боюнча эмне деп ойлойсуз? негизи тил бул дарактай эле да. Эгерде бир даракты жерге берип, анан ошону сугарбай койсоң, же ал өсүп чыгат, же ал кургап калат деген бир күмөн пайда болот да, туурабы? Эгерде ошо даракты карап, аярылап, ага суу куюп, аны тегеректеп, малга, жанга алдырбай турсаң, ал өсүп чыгарына сен кичине кепилдик болот да сен үчүн. Мына ошондой эле тил. Тилге жөн эле табигый жолуна салып койсо, тил бузулат. Анткени азыр мына ааламда ушул учурунда тил эмес адам бузулуп атпайбы? Демек адамдын ичинде руханий байлыгы бузулгандан кийин сөзсүз түрдө тил бузулат. Анан тилди башкарыш керек, жөнгө салыш керек. Ал эми тилди жөнгө салуу, аны өнүктүрүү бул мамлекеттин түздөн түз милдети деп эсептейм. Ал эми ошолор эле шайлоого баратканда ар бирөөнүн программасында бар, карап көрсөңөрчү, талдасаңар. Кыргыз тилин өнүктүрөбүз, эне тилге тиги басым кылабыз деп. Бирок андай иш жүзүндө аткарылбай атат да. Өкмөт боюнча мына иш кагаздары карап көргүлө, бирөө дагы мамлекет тилде өткөрбөйт. Баардыгы расмий тилде жүргүзүлүп атат. Мына ошонун баарын жөнгө салыш үчүн бул премьер-министрдин түздөн түз милдети да. Ал бир гана указ менен же болбосо бир гана столду чаап туруп, алдына кишилерди тиги тапшырма берип койсо, баардыгы ошол күнү ошол саатта кыргызча сүйлөп жазып коет. Чоң рахмат анда бүгүнкү талкуубузга келип катышып бергениңиздерге. Анда жыйынтыктасак, орус тили болобу, кыргыз тили болобу, кайсы тил болот, аны сапаттуу колдонуу маселеси маанилүүрөөк окшойт. Адабий деңгээлде, жогорку деңгээлде ошол тил менен кошо чыккан адабиятты окуп балким, Чоң рахмат.